Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандас балбандар. Биз бүгүн Айтылуу Ноокат районунан чыгарылышыбызды улантабыз. Бул чыгарылышта Кыргыз Ата айылдык аймагынын Телман айылынан сиздерге салам айтабыз. Телмандан Бактияр балбандан 2 ат чыгат экен. Сиздерге маалыматын берип жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар, балбандын кандай аттары чыгат чогуу көп болобуз. Атка лайк басып коюңуздар. Биринчи номерде ушул бурул ат чыгат экен. Эми кенен маалыматыны жеткирип өтөбүз сиздерге. Бизден алыстабаңыздар, ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун туугандар. Бактияр, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саламат, ден соолук жакшы, иштер жакшыбы? Аттын жакшы, иштер жакшыбы? Аттын зору чыгат окшойт, а? Жоон жолпусу. Зору чыгат ака. Бийиги. Бийик ака, бийик. Чоң ат ака. Ат чоң ат экен. Канча чыгат бою? Бою 1.70 ака. 1.70. Жоондугу да жоон экен, а жаныбар? Жоон ака. Жашычы жашы? 4 жашар болду. 4 жашар? 4 жашка толуп 5ке кетти. Жаңасы экен да? Жаңасы. Мында нарака секин бастырып койсом, мында алкаларын көрүңүздөр. Мына жоон жолпу. Күчтүү ат издегендерге мына балбандын аты чыгып атат. Жеңил экен өзү да, мына көрүп турасыздарбы? Атты байкаңыздар, бизден алыстабаңыздар туугандар. Мына жоон жакшы ат издегендерге мына балбандардын аты чыгып атат туугандар. Эми токтоп турчу, мындай 4 казыгын да тартып коелучу аттын. Аттын 4 казыгы таза, 4 казыгы да кааласа таза. ден соолугу таза. Ден соолугу таза. Жеп ичиши, колго жооштугу, зор. теп тиштеп, мындай жаман адаттары, жаман өнөрлөрү жокпу? Жок, жок. Жаш балдарга караса болот, адам ылгабайт, а? Тияктардын үстүлөрү кандай аттын үстүлөрү? Аттын үстүлөрү ака. Сатын толу ака. Толобу? Куда кааласа аттын үстү зор. Аттын эми улагы кандай болду? Аттын улагы чабылды ака ат. Чабылып жүрөбү? Быйыл чабылды. Дагы азмаз тарбия керек. Дагы керекпи? Дагы азмаз тарбия. Кирип чыгыштар жакшы жолун тапкан улакта. Ага туруштары. Дагы азмаз, дагы тарбия керек ака. Дагы керекпи? Ат ишин адамдан го. Атырылып турат экен ордунан эле. Яка бир кой берип чабасыңбы же мындай эле? Бактияр, кичине кой берип коесуңбу мына көрүүчүлөргө? Көрсөтүп. Кыйладан бери улак күткөн эме турат ака. Минген адам жок. Минген адам жок ака. Кичине кыска эле көрсөтүп берет экенсиң да? Кыска мындай. Оозу жумшак эле, оозу. Ооз ака. Элпекпи? Анда бияктан кичине мындай жылуулап кичине жеңилдигин көрүп коелу. Мынакей көрүп турасыздар атты, туугандар. Кызыккандар болсо келип чабып көрсө болот экен атты. Болот ака. Үстүндө сүйлөшсөңүздөр болот экен атты. Мынакей балбандар чапкан балбан ат экен туугандар. Эми баасына да токтолбойлу, Бактияр, баасын канча коесуң бурул аттын? Баасы ака, сатыш эле максатта. Бизден алыстабаңыздар, атка лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Экинчи номерде да бир жакшы балбандын аты чыгат экен. Бизден алыстабаңыздар, ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылсын туугандар. Бизден алыстабаңыздар туугандар, экинчи номердеги атта чыгып калды. Мына жылтыраган кашка жерде ат чыкты. Кандай ат болду? Мына Бактияр балбан чабандас өзү маалыматты берет туугандар. Бизден алыстабаңыздар, мына атты көрүп турасыздар. Атка лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Ар бириңиздерге ушундай аттарды миниш насып кылган болсун туугандар. Эми кенен маалыматына чогуу көп болобуз туугандар. Ат бакканга лайктар болсун туугандар. Экинчи номердеги ат ушул ат болмокчу. Бактияр, экинчи номердеги ат ушул экен да? Ушул ат ака. Ат токтот эми, кичине мындай маалыматты дене мүчөлөрүн тартайлы аттын жакындан.
Бул эми баштаганда эле бул аттын породасынан баштайлычы. Породасы кандай ат эми мунун? Породасы атасы Данчак, апасы Карабайыр экен. Атасы Данчак, энеси Карабайыр. Карабайыр. Жашы кандай болду аттын? Жашы 7 жаш болду экен. 7 жаш. Ошого мындай саргайып эме болуп турат экен да, Данчаккан бар экен да. Данчакка окшоп өзү 4 казыгы таза, мындай Таза, Кудо кааласа. шишик, дефектери жок. Жок. Жоошот. Жоош. Неткенге жоош өтө жоор. 7 жаш дедиң, э? 7 жаш болду. Бою канча чыгат аттын? Бою 1.65. 65. Ооба. 65ке барып калат. Ооба, 1.65 бар. Улагы кандай эми? Улагы, үйрү бар. Аттын. Аттын улагы үйрү бар. Улакка үйрүгө ат издегендерге экен да? Улакка үйрүгө ат издегендерге ат Кудо кааласа зор. Улакка чабылып кирип чыгыштары кандай эми? Зор ака. Бүгүн азыр ушу турушта улакка барып улакка барабыз азыр. Улакка кетти атасың. Улакка кетти. Кызыккандар ошол жерде чабып көрө алмаса болор. Азыр улак деген улактын үстүндө акча санаса болот экен, э? Болот. Бир тездигини, күлүктүгүнү көрүп койбойлу аттын анда, э? Мынакей. Көрүп турасыздар туугандар аттын кеткенине. 2 номердеги ат ушул болмокчу. Баасына да токтолобуз. Баасыны кандай болот? Коет чогуу болобуз. Кеткенин көрүп турасыздар. Поворотторуна көрүңүздөр, мына кийиктей өзгөчө жүгүрөт экен жаныбар. Оздагы элпек окшойт та Бактияр. Өтөсө. Жеп ичиши, ден соолугу кандай эми? Кудо кааласа зор ака. Аттын жеп ичиши, ден соолугу Жооп. жок, Кудо кааласа. Атты көрүп турасыздар, наракка буруп койсоң, үстүлөрү толобу аттын. Үстүлөр ака. Болот. Мынакей. Кайтарсаң, жылоолоп койчу, жылоолорун да бир көрөлү. Жылоолорун көрүп турасыздар. Кийик болуп кетет го жаныбар бул. Мына атканын да көрүп турасыздар. Ат болсо шунчалык болор жаныбар. Мынакей. Бактияр балбанды көбүңүздөр эле таанысаңыздар керек. Мына балбандын аттары чыгып атат бул чыгарылышта. Кийиктей кетет экен жаныбар. Бактияр, эми баасыны канча дейсиң? Ака сатылышы жакын. 4000 доллар. 4000 доллар баасы. Эми максат сатыш керек деген. Биз онда содага береке берсин. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер туугандар. Саламатта калыңыздар.